Ордо калада билим берүү имараттарынын жетишсиздиги көп жылдан бери орчундо. Өзгөчө жаңы конуштарда. Ак Ордо тургундары үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Аз убакытта мектеп жана бала бакчалуу болушат. Ак Ордо жаңы конушуна дагы өзгөчө көңүл бурулган. Анткени бул жерде 16 миңден ашуун ошо биздин жарандар жашайт, биздин тургундарыбыз. Сөзсүз түрдө бул мектепке дагы, бала бакчага да муктаж болушчу. Айта кетсек, биздин бул жерде бир мектебибиз бар, 96-чы 780 орундук мектеп бар. Ошол дагы бүгүнкү күндө аздык болуп жатат. Анткени элдин тыгыздыгын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул башында 2004-жылы мындай эле бир кичинекей эле бир конушка окшобогон эле айыл болчу болсо, бүгүнкү күндө ошо шаардын бир жаңы чоң конушу болуп эсептелинет да. Шаар мэринин милдетин аткаруучу Айбек Жунушалиев Ак Ордо конушундагы 2 социалдык имараттын пайдаланууна капсула салды. Билим берүү жайларынын долбоору менен таанышты. Мектептин жалпы аянты 5879 чарчы метр, 750 окуучуга ылайыкташкан. Сметалык баасы 154 миллион сомду түзөт. 2023-жылы ишке берилиши керек. Сапатын караштырдык. Азыр шашылыш түрдө биз жакшы көрүнөт элек деген аракети менен биз мектепти эртеңки күнү уже окууга жараксыз деген канча деген мына көрүнүштөр болот. Башынан баштап көзөмөлгө алдык. 16 миңден ашуун калкы бар Ак Ордодо мектеп бала бакча дагы жок. Балдарын окутуу үчүн бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Биздин балдар келечегибиз да. Балдарыбыз дагы бул жаңы мектебибиз бүтсө 3 смен эмес, бир эле сменде окуп калат. Өздөрүнүн дагы толук жакшы билим алуусуна шарт түзүлөт. Бизден АУКка баргандар бар, шаардын ичине 69 мектепке баргандар бар, Ак Ордо конушуна баргандар бар, маршрутка, автобустарга ушу батпай барып окуп келгендер бар. Эми Кудайым буйрса, ушул мектеп бүтүп калса бир 3 жылдык проекти менен жатат. Биз жакын жерде окуп алат экенбиз деп жакшы тилектерди кылып атабыз, эртерээк бүтүп кетсин деп. Жаңы конушта курулушу башталган экинчи соцобъект мектептин маңдайында жайгашкан. Ордо каланын тегерек четиндеги эң чоң бала бакча болот. 750 орундук 3 кабаттуу мектеп жана 280 орундук бала бакча. Экөөнүн эме баасын жалпысынан айтып кетсек, бир 200 миллион сомго жакын долбоор болуп атат да. Ошондо мектептин наркы тендерден кийин 153 миллион болду. Анан бала бакчаныкы дагы ошо 53 миллиондун тегереги болуп турат. Азыркы тапта Ак Ордонун көчөлөрү дагы оңдолууда. 30-августта колдонууга берилгени турат. Бул тургундар үчүн эгемендүүлүккө карата белек болмокчу. Бишкек шаарынын жаңы конуштарын социалдык объектилер менен камсыздоо иши активдүү жүрүүдө. Белгилей кетсек, мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан салынып жатат. Ак Ордодон тышкары Алтын Ордо, Рухий Мурас, Ак Бата жана Ак Босогодо мектептин курулушу жүрмөкчү. Быйыл жалпы 10 соцобъектинин курулушу башталат. Долбоорлор даяр. 5 мектеп, 5 бала бакча. Анын 3-өндө иш башталды. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.